Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде факультеттер аралык окутуучулар ортосунда спартакиада болуп өттү. Салтка айланган саамалык бул ирет жамааттын жакшы даярдыгы менен башталып, аны университеттин окуу иштери боюнча проректору Каныбек Райымбеков ачып берди. Кандай бир спорт түрүнө машык өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдап жүрсөк эле биздин коллективде жумуш табылат. Ошондуктан баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, ынтымак каалайм. Мелдештин алгачкы күнүндө командалар чучугулак тандашып оюнга киришишти. Адаттагыдай окутуучу эжекелер волейбол мелдешин куруп, андан соң агайлардын бүйүр кызыткан оюну менен уланды. Бул жылы командалардын курамы бир топ жаңыланып, катышуучуларга болгон колдоо жана байгелер мыкты экени байкалды. Бул оюндар бир жылда бир эле жолу болгондуктан биз жылда күтөбүз. Бул ел командалар өтө күчтүү болгондуктан бул анча ийгилик бизге жылмайбай калды. Мугалимдер, агайлар бардыгы оюнга даярданып, жакшы аракет кылып келишиптир. Өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Жобого ылайык спартакиада 11 январдан 17 январга чейин уланды. Мында бардык факультеттен куралган 7 команда оюн көрсөтүштү. Ошондой эле спартакиаданын жүрүшүндө волейболдон сырткары 9 коргоол, стол тенниси жана шахмат оюндары график боюнча өткөрүлүп жатты. Ар бир мелдеш адаттагыдай жеңүү жана жеңилүү менен коштолуп, мыкты оюнчулар аныкталып жатты. Буйруса жакшы, жыйынтыгыбыз деле жакшы. Азыр финалга чыгабыз деп аракет жасап атабыз биздин факультет. Ким туш келсек, ошол менен финалга чыгабыз деген ниетибиз бар. Аталган спартакиада окутуучуларды сергек жашоо образына багыттап, кызматкерлердин ынтымагын, биримдигин бекемдөө жана ден соолукту чыңдоо максатында жыл сайын окуу жайдын жетекчилиги жана дене тарбия факультети тарабынан уюштурулуп келет. Былтыркыдан айырмачылыгы быйыл оюнчулар көп, себеби азыр кайсы факультет өзүндө мугалим кадр алса, ошо волейбол ойногон адамды карап, ошо командасын күчтөндүрүп келет жылдан жылга. Ал эми жыйынтыкка назар салсак, шахмат оюнунда 3-орунду администрация бөлүмү, 2-орунду табияттануу жана география факультети, ал эми 1-орунду гуманитардык факультети ээледи. Волейбол эжекелердин оюнунда 3-орунду колледж бөлүмү, 2-орунду математика жана компьютердик технологиялар факультети, ал эми 1-орунду табияттануу жана география факультети багындырды. Волейбол агайлардын оюну, 3-орун математика жана компьютердик технологиялар факультети, 2-орунду административдик чарба бөлүмү, ал эми 1-орунду администрация бөлүмү камсыздады. Стол теннис оюну, 3-орунду гуманитардык факультети, 2-орунду музыкалык педагогикалык факультети, ал эми 1-орунду колледж бөлүмү алды. Ал эми 9 коргоол оюнунда 3-орун администрация бөлүмү, 2-орун табияттануу жана география факультети, ал эми 1-орунду гуманитардык факультети ээледи. Мелдештин соңунда жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи уюштурулуп, ага окуу жайдын ректору Бекмурза Зулуев баштаган жетекчилик жамаат менен окутуучулар катышты. Мында бир жумалык таймашта байгелүү орундарды багынткан командалар, мыкты оюнчулар диплом жана 1000 сомдон 10 000 сомго чейин акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Айданек Сагынбек кызы, Эрнис Жаныбеков, Ошомпу жаңылыктары.